Аллах Таала бизди жараткан, бул нерсени Аллах Таала бизге эмне жакшы, бизге эмне жаман экенин жакшыраак билет. Эгерде Аллах Таала ушул нерсени адал кылган болсо, демек бул нерседе адамдарга пайдасы, кандайдыр бир хикматы, данышмандуулугу бар. Эркектин табияты ушундай экен, ал бир эле аялга эмес, мындай кызыгуусу көп аялдарга болот экен да. Ошон үчүн Аллах Таала бул нерсени адал кылса керек. Себеби эмне? Зинага, прелюбодеяние, арам ишке барбаш үчүн. Азыркы күндө бул нерсени мисалы бизде эмне деп тухмат кылышат. Мусулмандарда силерде ушундай, аялда адам көрбөйсүңөр, 2 аял алат, 3 аял алат, силерде шариятта уруксат берилген нерсе деп баягы бир жаман күмөндөргө салышат. Бул кыяматка жакын неме деп коет го, кыяматка жакын жакшы нерсени жаман кылып көргөзөт, жаманды жакшы кылып көргөзөт дегенчи. Бул жакшы нерсени жаман кылып көргөзүү да. Шарият бул нерсени уруксат берген болсо, демек бул нерседе Аллах Тааланын бир билгени бар. Азыркы күндө бизде шарият менен жашабаган адамдар касам ичип айта алабы? Бир гана аялына верный болуп, аялы менен гана жашап жүрүшөт деп. Бардыгы антип эч ким касам ичип айта албайт. Бардыгы айта албайт. Албетте, арам жол менен мамилелери бар. Шарият ошол арам жолду тыят. Аялды кордобо дейт. Ал да бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн карындашы дейт. Эгерде мамиле кылсаң, Аллах Тааладан коркуп, Аллах Таала буйругандай мамиле кылганың дейт. Жоопкерчиликтүү сен никеңе алгандан кийин анын жоопкерчилигин дагы алышың керек. Антип бир күн, 2 күн баягыдай мамиле кылып, андан кийин каалаганда таштап кетип, андай кордук аял көрбөш керек дейт. Тескерисинче бул милдеттеме да, милдеттеме. Эгерде Аллах Тааладан корккон болсо, эгерде ошол Аллах Таала айткандагыдай карманган болсо. Бирок тилекке каршы азыр биз көрүп жатпайлыбы? Бардыгы эле андай карманып жаткан жок. Туура.